Кыргыз тили сабагы 10-класс. Кайтарым байланыш. Тема К, П тыбыштарынын бир сөз ичинде үндүүлөрдүн таасири менен Г, Б тыбыштарына өтүшүү. Каткалаң К, П үнсүз тыбыштарынын жумшартып Г, Б болуп айтылышы төмөнкүдөй учурларда болот. Биринчи, сөздүн оңгусу К, П үнсүз тыбыштары менен аяктап, ага үндүү тыбыштар менен башталган мүчөлөр жалганса, К, П тыбыштары жумшарып, Г, Б болуп өзгөрүп айтылат. Жазууда булардын ошол өзгөргөн түрү сакталат. Шак Г, шагы, эк ым, эгим, сап сабы, чөп чөбүн, топ тобу. Эскертүү балдар. К, П тыбыштары менен аяктаган уңгу сөздөргө үндүү менен башталган ылдам мүчөсү жалганса, тууранды же этиштик маани берүүчү сөздөрдө К, П тыбыштары өзгөрүүгө учурабайт. Мисалы, бакылда, шыпылда, акылдап, бакылдап жана башкалар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10 классынын окуучусу Аскарова Айзат.